Assalamu алейкум, мекендештер. Бүгін 29 январь 2022 жыл. Сіздер білгендей, біз 2021 жылдан баштап адашпасам күз айларында болса келе. Ош шаарындағы, дегеле Ош облысындағы, дегеле түштүк регионундағы көз азиз бир туугандарға жардам ретинде аларга окуу борбор куруп берүү максатында акча жыйноо иш-чарасын баштаган элек. Мына бүгүн ошол акча жыйноо иш-чарасын аяктап, топтолгон акчаны көз азиздерге өткөрүп берүүнү туура көрүп жатабыз. Бул жерде азыр жалпы эсеп менен 167.235 сом акча каражаты топтолгон эле. Аны кече деген банктан алып, алганына дагы банктагылар кызмат акысын алып калат экен, 500 сом кызмат акысын алып калышты. Бул жерде азыр сиздер топтогон акча каражаты 166.735 сом топтодук биз. Ушул акча каражатын өткөрүп берип жатабыз. Буга чейин дагы биз ар бир топтолгон тыйындын эсебин берип, сиздердин көз астыңыздарда отчет сыяктуу кылып өткөрүп беребиз дегенбиз. Мына ошол сөзүбүздү тастыктап берип жатабыз. Аксыр. Аллахым разы болсын. Кымбаттуу мекендештер, ушунчалык бизге колдоо көрсөтүп, ушунчалык өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан каражатыңыздарды берипсиздер. Бул акча бардык көз азиздер үчүн жумшайбыз буюрса. Биздерге ишенип ушуну берип атасыздар. Эми биздин максатыбыз даяр ушул медресе, окуу жай көз азиздер үчүн куруш болчу. Эми дагы деле үмүтүбүз үзө элекпиз, буюрса Аллах таалам бизге берет, көз азиздер үчүн чоң бир марказ берет буюрса. Ошол жерде ал убакка чейин буюрса ушу каражатыңыздарды бир ижарага бир жай алып, ошол жерде окууларды баштап тура берели деген ой фикирлер болот. Ошого буюрса жакшылыкка иштетебиз акчаңыздарды. Аллахым разы болсын ушунчалык кылган ихсаныңыздарды. Барака дуа кыласызбы? Иншаллах. Биз да көп сүйүндүк. Мына мен ушу көз азиздерге сабак берем. Көз азиздерге кылган ихсаныңарды Аллахым кабыл кылсын. Өзү ихсан кылсаң жайын табып кыл дейт. Силер иншалла ойлойбуз, жайын таптыңар, кылган ихсаныңарды Аллахым кабыл кылсын, ихсан кабыл кылсын Кудайым. Калган малыңыздарга, жаныңыздарга Кудайым береке оомат берсин. Келечекте дагы жакшы иштерге ушундай салым кошо турган берешен инсандар катарынан, муксин инсан катарынан болушуну Алла насип этсин. Иншалла биз разы болдук. Аллахым разы болсун, силер да разы болуңуздар. Иншалла тез күндөрдө ушу көз азиздерге Куран курсуну ачып, иш баштаганга силер себепчи болуп каласыңар иншалла. Кудайым силерге дуа кылабыз. Кудайым ийгилик, оомат, ден соолук берсин. Аллахумма раббана тaqabbal минна. Кымбаттуу мекендештер, ушул берген чогулткан акчаңыздар ушул 166 миң чогулуптур. Аллах таалам разы болсун. Максатыбыз чоң бир марказ куруш болчу, көз азиздердин окуу борборун. Эми Аллах таала бизди кыйнабастан эле ушул даярын берет го деген үмүттөбүз буюрса. Ошол максатыбыз ушу жер алынып калса, салып берүүчү демөөрчүлөрүбүз деле даяр болчу да. Ошого жер маселеси чечилбегендиктен ушул акчаны дагы азыр бизге өткөзүп жатат. Ошого ушундай Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай бир жерлерин ушундай бир түбөлүктүү марказга, түбөлүктүү ушундай окуу борбору салына турганга бир бере тургандар болсо, иншаллах ошодон биздерге себепчи болуп калсаңыздар, марказ курулушуна, көзү көрбөгөндөр үчүн окуу жай курулушуна. Иншалла Кудайым буйрса силер берген акча менен ишти баштайбыз деп атабыз. Азыр ушул акча каражат менен иш баштайбыз. Бир шаардан, Оштон бир жакшы лайыктуу бир помещение болсо, ошол жерде иш баштайбыз, Куран курсун баштайбыз. 8-10 баланы чакырабыз. Эми бул акчага биз ушу квартира, ушу аренда плата беребиз, азыр түшкөн акчага. Эми айласы жок, шундан
баштайлы деп атабыз. Биринчи кадам болот биздики. Кудайым берсе келечекте иншалла чоң бир жакшы ниеттерибиз бар. Ош облусунан, Жалал-Абад, түштүктөн, түндүктөн келет окуучулар, Баткен, Нарын, Талас облустарынан. Иншалла келечекте ниеттерибиз кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстан, ошол жерлерден көз айыздер келет. Эми биз азыр бүгүнкү күндө ниетибиз ушу түшкөн каражатты бүгүн ушу жакын күндөрдө ушу квартира алып, шаардан бир 3 комнат же этаж үйлөрдөн же болсо бир жер үйлөрдөн бирөө квартира берсе, ижарага берсе, ошону алып алып иш баштайбыз деп атабыз. Иншалла ниетибиз жакшы. Силер да келечекте бизге жардамды аябайсыңар деген ойдо ниеттебиз. Колуңардан келишинче иншалла жардам берсеңиз жакшы болот. Аллах разы болсун. Келечекте ар бирибиз иншалла Аллага жолукканда жакшы жарык жүз менен жолукканда Аллах насип кылсын. Аллах берген малды, жанды Аллах жолуна иштеткенге насип кылсын ар бир акча каражатыбыз. Иншалла Аллах разы болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Balдар азыр биз сиздер менен бир дуба жазабыз. Дуба өтө маанилүү. Жазып, үйрөнүп, жазып жаттасак жакшы болот, катасыз болот да. Бул дубанын биринчи мен эмесин айтайын, текстин айтып өтөйүн. Ар бир катарга 2ден сөз жазабыз. Биринчи катарга Робби яссир. Экинчи катарга вала туассир. Üçüncü katarga وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. Keyingi dördüncü katarga وَبِكَ نَسْتَعِينَ жазабыз. Demek birinci katarga жазганды баштайбыз, балдар. Birinci караңыздар. Robbi yassir. Men o'zi aytayın, Robbi yassir o'ta oңой. Robbi degende ara fatha tashdid ba kasra bo'ladi. Demek yazdık. Ara fatha tashdid ba kasra. Kiletka taşlayız. Demek adır kaçı söz yazdık? Robbi. Robbi. Hem kiletka taşlar ikinci söz yassir. Yassir qanday bo'ladi? Ya ekitib, fatha, tashdid, sin, kasra, ra. Demek Rabbi yassir deb yazdılar. Öyle kaçıyoruz ikinci kıtalarla. وَلَا تُعَسِّرْ deb yazarız. Demek qanday? وَلَا تُعَسِّرْ. Demek başladık. Vav. Mahmut. Şaşmayın. Vav. Fatha. Lam alif. 1, 2, 3, 6. Kilepke taşlayız. Tuassir. Tuassir qanday bo'ladi? Ta. Dhamma 1, 3, 6. Kilepke taşlab ta yazdık. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ana zamma. Ya eyyuhel muddessir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum kımmatlı cemaat. Allah Taalam karmağın rozanızdan kabul kılsın. Biz malumat berip koyalı 2021 yılı atayın güzellikler için medrese kuru maksatında akça çoğulta başlaganımız sizlerge Instagram kanallarga jarıyalap andan keyin ошол толук кандуу чогулбай калгандыгына байланыштуу жана жер маселеси дагы бүтпөй калды. Ошого убактылуу убакытты кетирбестен көз азиздер окуп тура берсин деп Южныйдагы Уму Мухаммад медресеси менен Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомдук бирикмесинин ортосунда 3 айлык Куран окуу курсун ачып баштап ошол жерде бүт Кыргызстандын түштүгүнөн көз азиз адам инсандар чакырып ошол жерде Курандан сабак болду. Ошол жерде сиздер берген каражатты ошол жерге иштеттик жана Алла ыраазы болсун Уму Мухаммад медресесине ошол жерден жай берип ошол жерде тамак ашын берип кыйла бизге жардам берип ошо условия түзүп берди. Ошол жерде өтө сонун көз азиздер окуду буюрса Алла Таалам ыраазы болсун жалпыңыздардан. Ошо учурдан пайдаланып ыраазычылык айтам. Ошо азиздердин диний билим алышына канча салым коштуңуздар, канча дегениңиздер өзүңүздөрдүн рызкыңыздан бөлүшүп ихсан кылдыңыздар. Жалпыңыздарга рахмат. Окуу тууралуу бир аз устазыбыз маалымат берсе. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu taala sizlerden razı olsun. Sizlerin yardımınızlar menen kurs açtık. Kurs fevral ayında açıldı. Kurska köz azizleri geldi. Jalalabad oblasından, Oş oblasından, Alay rayonlardan gelişti köz azizleri gelip 8 okuwçu gelip Tamga tanıdan başladı, iman sabakları oldu. Bir aydan sonra ikinci ayda Kur'an oku erecesini öğrenmişti. Bugünkü günde 5 okuwçu Kur'an okup kaldı. Kudayım buyursa жақсы iyilikler oldu inşallah. Allah razı olsun. Gelecekte inşallah Ramazan aydan keyin inşallah da ulantabız. Kur'an oku kursunu Kur'an ulantıp inşallah buyursa olarga sertifikatlar tapşırabız. İnşallah sizlerden Allah razı olsun. Gelecekte de budan da жақсы işler kılabız. İnşallah Ramazan oruçlarınızlar kabul olsun. Ayet bayramınızlar mübarek olsun. Allah razı olsun.